Улукбек Марипов негизги милдет калкты жеткиликтүү баалар боюнча дары-дармек менен камсыздоо. Кыргызстанда дагы 207 адамдан коронавирус табылды. Өлкөгө жыл башынан бери жүк 200 менен 124 адамдын сөөгү алынып келди. Өлкөдө коронавируска каршы вакцинаны 77.481 адам алды. Бишкек шаарынын 3 көчөсүндө жол оңдоо иштери башталды. Эртең 27 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кошумча нарк салыгынан бошотулган дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдардын тизмесин жаңылоону сунуштады. Анын айтымында кошумча нарк салыгынан бошотулган дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын тизмеси 2013 жылы бекитилген. Анда 161 аталыш көрсөтүлгөн. Тизмеде жашоо үчүн маанилүү болбогон дары-дармектер да бар. Ошондуктан жашоо үчүн маанилүү дарыларды гана калтырып, калгандары үчүн кошумча нарк салыгына киргизүү сунушталды. Кеңешмелерде талкуу жүрүп жатканы менен жаңы тизимди аныктай албай келебиз. Эгер кийинки кеңешмеге себептери негизделген жаңы тизме даяр болбосо, анда көптөгөн жетекчилер менен коштошууга аргасыз болобуз. Антпесе бул узакка созулуп, дары-дармекти жеткиликтүү баада сатып ала албаган катардагы жарандар жапа чегип калат, деди Улукбек Марипов. Маалыматка караганда, салыктык жеңилдиктердин айынан республикалык бюджет жыл сайын 25 миллиард сомго чейин жоготот. Негизги товарлар Орусиядан келет, бирок андагы жана бул жердеги бааларда чоң айырмачылыктар бар. Мариповдун айтымында, дары-дармек жеткирүүчүлөр жана дарыкана тармагы акча табат, ал эми карапайым калк кыйналууда. Кыргызстанда 26 майга карата коронавирус дагы 207 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басмасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, Бишкекте 102, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 40, Ош облусунда 8, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 24, Жалал Абад облусунда 11, Баткен облусунда 3 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 332 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 230, Ош шаарында 11, Чүй облусунда 51, Ош облусунда 2, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 25, Баткен облусунда 1 адам сакайган. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 3, Талас облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1596 бейтап, амбулаторлук түрдө 2045 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1071 бейтаптын абалы орто оорундукта, 424 адамдын абалы оор жана 85 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4618 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4549 медкызматкер айыгып чыккан. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 103207 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 96765 киши айыгып чыкса, 1773 адам каза болду. 2021 жылдын башынан бери Кыргызстанга жүк 200 менен 124 кыргызстандыктын сөөгү алынып келинди. Бул тууралуу брифинг учурунда мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык консультациялык борборунун директору Кубандык Ахматбеков билдирди. Анын айтымында 124-түн ичинен 102си эркек, 22си кыз келиндер болгон. 22 жашка чейин 7, 22ден 30 жашка чейин 26, 30дан 40 жашка чейин 28, 40тан жогору 63 адам келген. Алардын 91и оорудан, 12си кырсыктан, 6 жол кырсыгынан, 2 өзүнө кол салуудан, 9 такталган эмес. Ал эми дагы 2 киши колдуу болуп каза болгон. Жыл сайын Кыргызстанга чет өлкөдөн каза болгон 300 мекендешибиздин сөөгү алынып келет, деди Ахматбеков. Кыргызстанда акыркы суткада коронавируска каршы 5438 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда, жалпы 77481 адам эмдөөдөн өттү. Алардын ичинен 27602си вакцинанын экинчи дозасын алгандар. Ал эми аймактар боюнча алганда, Бишкекте 19990, Ошто 5810, Чүй облусунда 12329, Ош облусунда 10371, Ысык Көл облусунда 7618, Талас облусунда 3000
3633, Нарын облусунда 3649, Жалал Абад облусунда 10106, Баткен облусунда 3270 адам эмдөөдөн өткөн. Эскерте кетсек, 29 мартта Республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Sputnik V вакцинасынын 20 000 дозасы, 10 майда дагы 20 000 дозасы алынып келген. Эмдөө 25-28 күн аралыктык камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. Кытай өкмөтүнүн грантынын эсебинен Бишкек шаарынын көчө жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун экинчи фазасынын алкагында Бишкек шаарынын дагы 3 көчөсүнүн бөлүгүндө жол иштери башталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, көчөлөр эки жагына тротуарларды жана ирригациялык тутумду куруу менен оңдоло башталды. Төмөнкү көчөлөр оңдолууда. Абдумомунов көчөсү Манас проспектисинен Тоголок Молдо көчөсүнө чейин, Жукеев Пудовкин көчөсү Кулатов көчөсүнөн Ахунбаев көчөсүнө чейин, Матрасов көчөсү Ахунбаев көчөсүнөн Медеров көчөсүнө чейин. Жогорудагы бөлүмдөрдө унаа кыймылы жарым-жартылай чектелет деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын көчө жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун экинчи этабы 2 жылга эсептелген. Бул убакыт аралыгында 5 көпүрө куруу жана жалпы узундугу 70 чакырымдан ашык 60 көчөнү оңдоо пландалууда. Бул тизмедеги көптөгөн көчөлөр кеңейтилет жана жаңы курулат. Баарында тротуарлар жана ирригациялык тармактар каралган. Оңдоо иштери Кытайдын гранттык каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. Подрядчиктер Кытайлык China Road and Bridge Corporation компаниясы. Эртең 27 майда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Ош, Ысык Көл областарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Бул тууралуу Кыргызгидрометтен билдиришти. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде жаан-чачын болот. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн +14, +19, күндүз +30, +35. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +14, +19. Күндүз +29, +34. Талас жергесинде түнкүсүн +12, +17. Күндүз +28, +33. Ысык Көл дубанында түнкүсүн +9, +14. Күндүз +23, +28. Нарын облусунда түнкүсүн +7, +12. Күндүз +22, +27. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн +17, +19. Күндүз +32, +34 градус болот.